Ар кимдин ою башкача да. Мисалы айтып атат 99% ичет, чегет депчи. А бирок балдардын деле арасында бар да жакшылары, ыймандуу, сабак окуп. А бирок мурунку илгерки бабаларда болсо мындай болгондо жанакы балдары ушундай эле жашында жерин коргоп, элин коргоп согуштарга барганда, азыр болсо андай эмес да, үйүндө эркелеп, апасын, атасын эркелеп жата беришет да. Балдар болсо намысын жоготуп, анан уяттарын жоготуп эметип атышат да. Көчөдө деле мынтип карыган адамдарга, апаларга эчтеке эмелер жардам көргөзбөй, көтөрүшпөй эле эмне кылсаң ошол деген басып кетишет да. Кыздарды сыйлашпай, мындай жаман сөздөрдү айтыпчы балдар. А бирок кыздар деле айтам да, эме депчи, баардыгы тең, кыздардын баары окшош эмес, кыздардын арасында деле бар мынтип эме бузулган деле, бузулбаган деле депчи, бирок мен айта албайм. Канча пайыз болушу мүмкүн сенин өз карашыңда? Билбейм, мен айта албайм да, азыр өзүлөрү мектеп ичинде деле болушу мүмкүн, бирок эме айта албайм да. Сезиши мүмкүн. Уяты болсочу билип эметиши мүмкүн да.